Менин атым Талантбек. Мен кантип Исага ишенип калганым тууралуу айтып берейин дегем. Мен бала кезимден баштап бөйрөгү ооруп, ошол оору менен жабыркап келгем. Ошентип жүрүп 8-классты бүткөндөн кийин ошол бөйрөктөн операция болуп больницага жатып калдым. Ал жактан болсо 6 ай сайын текшергиле деп врач болсо көрсөтмө берген. Ошого байланыштуу 6 ай сайын келгенде кайрадан ошол бөйрөктө таш бар деген таянак чыкты. Анан кийинки 6 айда да көргүлө, бул нерсени да көрөлү деди. Мен ошол кезде сыртта очередте туруп сүйлөшүп атып, көптөгөн бөйрөк ооругандардын чогулуп турганын көрдүм, ар тараптан келген. Анан алардын болсо айткан сөздөрү мындай болду: эгерде сенде кайра таш пайда болсо, анда экинчи жолу операцияга бербе, анткени биз ушул нерсени башыбыздан өткөрдүк деп башкалар айтты. Мисалы үчүн кээ бири 2, кээ бири 3 жолу операция болуп кайра эле таш бар деп отуруптур. Ошол нерсени уккандан кийин менде ой пайда болду. Демек мен жаштайман, эрте өлүп кала турбаймынбы? Кокусу өлүп калсам деп өлүм жөнүндө ойлоно баштадым. Анан бул дүйнөдө баягы жыргабай эле жакшы жашоону көрбөй эле биздин оюбуз ушул да. Ошентип эле кетип кала турбаймынбы деп анан жок дегенде тигил жакка барганда мындай жакшы жашоо болуш үчүн мен ошол жөнүндө ойлоно баштадым да. Анда мен тозокко түшпөй бейишке түшүш үчүн эмне кылышым керек деген ой пайда болуп, бирок ошол нерсе калып калган. Кийин окууну бүтүп үй бүлөлүү болуп анан жашап жүргөндө дагы кайра бөйрөк оорусу баягы дайыма эле уланып эле келди. Андан кийин мен болсо ошол учурда Кудайды издей баштадым. Бүү акшы болсо ага көрүн деп баардык ырым-жырымдарды неме кылып жүрдүм. Ошол учурда болсо мага болсо сен Куранды жатташың керек деди. Анан тилим келбесе дагы жаттаганга аракет кылып ошентип жүрдүм. Андан кийин сен намазга жыгылышың керек деди. Анан ошондо менде мындай ой пайда болду. Эми кичинекей эле Куранды арабча араң жаттадым. Жана анча сөздү арабчаны кантип жаттайм дедим. Себеби мен ошол кезде бала кезимде Кыргыз Туусу деген газетада ошол намаз деген 5-6 барак толтура неме чыкканын мындай көзүм менен көргөм, кыргызча которулмосу. Анан эгер ошонун баарын арабча жаттай турган болсом, анда мен кантип кудуретим жетет деген ой пайда болду дагы. Мен ошондон баштап кыйнала баштадым. Анан менде мындай суроо болду: эмне себептен мен кыргыз болуп төрөлдүм, араб болуп калбай? Анткени араб болсо мен өз тилимде намазды дагы, Куранды дагы баарын окуп, баарын айтып жаттаганга оңой болмок деген ичимде кыжаалат пайда болду. Ошентип жүргөн кезде мен болсо Иса Машаяк тууралуу угуп калдым. Иса Машаяк тууралуу угуп, анын куткаруучу экенин угуп, анан менде суроо пайда болду: бул орустун Кудайыбы деген. Анткени кыргыздын жашоосунда Иса жөнүндө укканда биз эмне дейбиз, ал орустун Кудайы дечүбүз. Анан ал Исага ишенгендер мындай деп айтып берди: бул орустун Кудайы, кыргыздын Кудайы деп бөлүнбөйт, бир эле Кудай бар, баардык адамды жараткан. Баардык адам ага ишениш керек жана анын айткандарын аткарып жашаш керек деген. Андан кийин мен дагы суроо бердим: кайсы тилде кайрылыш керек Кудайга? Орусчабы же арабчабы же кайсы тилде деп. Анткени Иса Машаяк жөнүндө укканда биз эми ага орусча кайрылыш керек, орусча нерселерди аткарыш керек деген түшүнүк пайда болот. Анан ошондо ал мындай деп айтты: эч убакта башка тилде кайрылбайсың, өзүң кайсы улут болсоң ошол улутта кайрыласың. Кыргызсыңбы, кыргызча, өзбексиңби, тажик, казаксыңбы, кайсы улут болбой өз эне тилиңде кайрылсаң болот. Анткени ар бир улутту жараткан Кудай өзүнүн жараткандарынын үнүн угат, тилин түшүнөт деп. Ошондо менин жүрөгүмдө бир жакшы нерсе пайда болду. Демек мен кыйналып башка тилде Кудайга кайрылуунун кереги жок турбай башка нерсени аткарым. Мен өзүм кыргыз болуп кадимкидей эле жашай берет экенмин, бирок Кудайга кайрылганы келгенде ошол эле кыргызча тилимде кайрылат экенмин, башка тилде эмес деген кубаныч пайда болду. Анан ошондо чындык ушул жактагы деген кичине бир менде үмүт пайда болду. Бирок өзүм баягы кылып жүргөн нерсемди дагы деле кылып аттым. Анан ошол учурда менде күмөн, арсар ой пайда болду да. Анан ал учурда көп суроолорду бердим. Анан ал болсо менин күмөн болуп атканымды билип мындай деп
айтты да, сен өзүң чеч. Анан эгерде чындыкты билбей атсаң, кайсы чындык экенин сен Кудайдан сура, сыйын деп. Сыйынуу кандай, аны айтып берди. Кудайга кайрылып сыйынсаң болот деп. Мен ошол күндөн баштап сыйына баштадым. Эч жооп ала алган жокмун, кайсы жол чындык экенин. Бирок көптөгөн суроо бергенде мындай болду. Мен суроолорум бирөө мындай болчу да, эми элдер болсо бул биздин дин эмес, биздин Кудай эмес, сен башка динге өтүп кеттиң деген нерсе болот. Мен элге бул жөнүндө айтпай эле өзүм эле ишене берсем болобу десем, андай болбойт дейт. Эмнеге дегенде, Кудайдын сөзүндө жазылып турат, ким мага ачык эле ишенсе жана мени ачык тааныса, мен да аны ачык тааныйм дейт. Анткени ошол дүйнөнүн акырына чейин ошол кайгы болот. Ошол кайгынын алдында Ыйса келет экен, дагы өзүнө ишенгендерди жыйынды алып кетет экен. Ошол учурда Ыйса айтат, мага ишенген жана мени ачык тааныган элдин арасында баардык адамдарды мен алып кетем дейт, ачык таанып. Ал эми мени ачык тааныбаган, жашырынып жүргөндөрдү мен дагы муну тааныбайм деп таштап коем. Бул жерде кайгы болот. Буга чейин болгон эмес, мындан кийин да болбой турган кайгы тууралуу айтып берди. Ошондо кайра ойго батып калдым. Анда эмне кылса болот деп. Андан кийин ыйык жазууда жазылган баардык нерселерди айтып берди. Мисалы үчүн Ыйсага ишенгендердин жолу тар экенин, таштак тикине экенин, ал жолго түшкөндөр куугунтукталат, жамандалат, кордолот, уруп сабайт, камайт, өлтүрөт, баардык нерсе болот. Ушул нерсени да Ыйса ачык эле айткан, мына мени ээрчисең, анда ушул нерсенин баары болот. Бирок чыдап мени ээрчисең куткарыласың дейт. Мына төбөлүк өмүр. Анан ошондо ойлонуп, мен эмне кылышым керек деген нерсеге келдим. Бирок чын эле адамда коркунуч пайда болот. Эмне себептен мен жөндөн эле кандайдыр бир Ыйса деген ысым тууралуу эле элге жаман көрүнүп, элден четтеп, алардан уруш жеп ушинтип каламбы деген нерсе келди. А бирок сен чыда, куткарыласың дейт. Ал куткарууну укканда мен башында эгерде өлүп калсам, бейишке чыгайын деп издеп аткан нерсем ушул жерде турат. Анан ошондо бир топко чейин сыйынып жүрдүм, Кудай мага чындыкты көргөзүп бер деп. Ошол жолду мага ачып көргөзүп берди. Ошол Ыйсанын чындык экенин, ошол жолду. Себеби ошол учурда менин кызым 8 жашта болчу, экинчи кызым ал ооруп больницага жатып калды. Больницага жатканда ал жактан баягы катуу болуп реанимацияга жатты. Реанимацияга жаткандан кийин кайра муну шаарга алып баргыла, бул жактан коопсуздан келбейт деди. Анан шаарга барыш керек болуп калды. Ошондо Нарынга жөнөдүк. Мен Акталада жашачумун. Анан ал жакка барып больницага жаткырдык. Анан кийин бир 2-3 күндөн кийин эле жакшы болуп калды. Ал жерден менин сыйынуума жооп болгон экен. Ошол жакка барып дагы ишенгендерге жолугуп, жыйынды көрүп, ал жактагылардын бир тууган болуп, бир үй бүлөдөй жүргөнүн көрүп ушундай таң калдым да. Нарындын баардык ар тарабынан келген адамдар бирин-бирин тааныбаган. Бирок Ыйсада бир тууган болуп жүргөн бир имдик өзгөчө көрүндү. Ошондо дагы таасирин байкадым. Анан менин сыйынуума жооп, мен сени эч убакта калтырбайм, таштабайм деген Кудайдын сөзү бар болчу. Бул Еврейлер жазылган 13:5-те 2-чи бөлүгүндө. Ошол нерсенин жашоомдо көрдүм да. Анткени мен шаарга баратканда биз эми кайда барабыз, бара турган, жата турган жер жок деп бардык. Бирок ал жактан ишенгендерди таап калып, ошол үйгө жайгашып, алар менен жыйынга барып, анан Кудайдын дагы чындыктарын иш жүзүндө дагы көрдүм да, көп адамдардын арасынан. Ошондон кийин менде ой пайда болду. Бүттү, мен баардык чындыкты билдим, эми бир гана Ыйса менен жашайм деген. Анткени Кудайдын сөзүндө жазылып аткан жазуунун баары аткарылып, анан баардыгы чындык экенин көрдүм да. Ошондон баштап мен Ыйсага ишенип, ушул күнгө чейин келатам. Бул 95-жыл болчу, жайында тоолгам, июль айында. Албетте жашоодо сен болсо башка динге өттүң деген көптөгөн тоскоолдуктар болду. Жакындарың, туугандарың, досторуң айланадалаш дегендер, алардын көз карашы сага болгон башкача. Бирок ошол учурда ал нерселер канчалык катуу тийсе дагы мени сороткон бир нерсе бар болчу.
Анткени мунун баары алдын ала эле ыйык жазууда айтылган, ушундай болот деп. Каалайсыңбы мына ушул жолго түш, аткар, куткарыласың деп. Демек куткарылуу бар турбайбы? Ошол куткарылуу болгондон кийин ага каршылык да болот экен да. Анан бул нерсени болсо мен түшүндүм. Демек мен куткарылбашым үчүн мен ушул жакка келип калбашым мага болгон тоскоолдук. Бул душман, ал душман биздин негизги душманыбыз Ыйса кишигендердиги шайтан. Анын көп тоскоолдугу менен адамдар аркылуу талкалап ошо ишенимге барбаш үчүн көп нерсени кыла турган нерсесин көрдүм, түшүндүм. Ошондон кийин мынакей чындык ушул жакта деп анан Ыйса менен жашай баштадым.